Клара кандайсың? Денсаулыктар жакшы, иштеп келдиңби? Чарчабастан. Муну кыргыздарга таркатып бергилечи. Оны 3 күндөн бери 31 отделениеде отурат экен. Ата-энеси болуп калар. Азыр бирөө жөнөттү эле мага 3 күндөн бери ошо отделениеде отурат экен 31 деп. Кыргыз бала экен. 3 жашар. 30 жылда өзгөрбөгөн өлкө 3 жылда өзгөрүп жатат. Өлкөгө жаңы техникалар келди. Кезинде наразычылыктар гана жаңырган, Ала Тоо аянтында акыркы 3 жылдан бери жалаң гана жакшылыктар жаңырууда. Ырыскы ырулуу деген ушул белем. Айтор мекенибизде жалаң гана жакшы жаңылык, жетишкендик, өнүгүү орун алып жатканына жалпы журт күбө. Экономика ирденип, жаңы техникаларды күн ара сатып алган күн да келди. Бир кездерде ушунун баары ишке ашпаган кыялдар сезилет эле. Алгач аянтта тизилген техникаларды көрсө, шаар тургундары таңыркап карап, бири-биринен сурап, жанына келип сүрөткө төшүп элде кызыгуу жаралчу. Азыр эл да көнүмүш адатка айланып бараткандай. Ала Мүдүн районундагы үйдөн 2,5 миллион сомдук баңгизаттар табылды. Шаардын тургуну 3 сентябрда өз эрки менен гашиш баңгизатын милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Бул факт баңги каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналыктарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен катталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Чүй облусуна караштуу Ала Мүдүн районундагы Баш Кара Суу айылында жайгашкан үйдөн 1987-жылы туулган жарандар шектелип кармалган. Тенти учурунда үйдүн жертөлөсүнөн сатууга даярдалган 1 килограмм 150 грамм таңакталган зат табылган. Мындан тышкары жарангаээлик кылган колбаштыкчанын ичинен 26 килограмм 907 грамм болгон марихуана табылды. Анын болжолдуу баасы 2 миллион 500 сомго жетмек. Булак баракелди. Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерде күчү 6 балга жеткен жер тирөө катталды. Бүгүн 17 октябрда саат 4:23 Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерде күчү 6 балга жеткен жер тирөө катталды. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча, жер тирөөнүн очогу Кытайдын аймагында болгон. Бедел айылынан 40 чакырым түштүк чыгышта, Кунтөр кенинен 80 чакырым түштүк чыгышта, Каракол Кажысай айылынан 153 чакырым түштүк чыгышта, Кыргызстандын калктуу пункттарында жер тирөөнүн күчү Бедел, Ыштык, Карасай айылдарында 4 балл, Кунтөр кенинде 3 балга жакын сезилген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Казакстанда сим-карталар өкмөт аркылуу гана берилип калат. Казакстанда телефон номерларын өкмөттүк портал аркылуу алуу системасын киргизүү пландалууда. Бул тууралуу закон Казакстан жазды. Өлкөнүн санариптик өнүктүрүү тармагы боюнча вице-министри Асхат Орозбектин айтымында мындай чара телефон шылуундугун ооздуктайт. Тиешелүү мыйзам долбоору жакынкы арада сунушталары кабарланды. Учурда колдонуучулар сим-карталарды уюлдук операторлор аркылуу алып келишет. Эми бул жоопкерчиликти өкмөткө кайтаруу менен жарандар уюлдук телефон же шаардык телефонго номерду өкмөттүн электрондук порталы же GovMobile мобилдик тиркемеси аркылуу алып калышат. Ошондой эле жеке жактын атына номер каттатуунун саны чектелип, ал эми юридикалык жактар коммерциялык колдонуу үчүн сатып ала турчу номерларга негиздеме менен кайрылууга тийиш болот деген ал. Бишкектеги үйдөгү жертөлөдөн муздаткычтан чакалаган баңгизат табылды. Бул тууралуу Бишкек Шиптен билдиришти. 3 сентябрь күнү Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жарандын өз ыктыяры менен өткөрүп берген белгисиз зат экспертизанын жыйынтыгы менен гашиш баңгизаты экени аныкталган. Аталган факт боюнча экспертизанын корутундусунун негизинде Ленин Риптин тергөө кызматы тарабынан баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам жана тергөө иш чараларынын жүрүшүндө
Чүй облусуна караштуу Ала Мөдүн районундагы Башкара суу айылындагы жайгашкан үйлөрдүн биринде 1987 туулган 2 шектүү кармалып жана убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Белли кетсек, шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтүү учурунда үйдүн жертөлөсүнөн сатууга даярдалган зип баштыкта салынган 1 килограмм 150 даана өңү жашыл күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар зат табылган. Мындан сырткары муздаткычтын жана шкафтын ичинен ошону менен бирге шектүүнүн кол баштыкчанын байыңы заттары табылган. Алар каннабис солума концентраты, марихуана болуп аныкталган. Жалпы салмагы 26 килограмм 907 грамм болгон ар бир зип пакети 2000 сомдон сатылып, болжолдуу басы 2 миллион 500 миң сомду түскөн. Бишкекте окуучуну сүзүп кеткен айдоочу изделүүдө. Бишкекте Токтогул жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсык катталып, айдоочу из жашырып кеткен деп билдирди Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы. 15 октябрда саат 13:30 мектеп окуучусу жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн өтүп бара жаткан учурда аны унаа сүзүп кеткен. Айдоочу окуучуну үйүнө жеткирип, баланын ата-энесине эч нерсе айтпастан кетип калган. Баланын ата-энеси окуя тууралуу билгенден кийин аны ооруканага алып барган. Учурда окуучуну сүзүп кеткен айдоочу изделүүдө. Канттагы өлүкканада жоголгон сөөк мүрзөдөн табылып, эксгумация болду. Канттагы мейитканада жоголгон жансыз дене мүрзөдөн табылып, кайра алынды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков бүгүнкү жыйында айтты. Депутат өлүкканада жоголгон сөөк бүгүн кайра жерге берилип жатканын айтты. Баарына рахмат. Канттын мэрине рахмат. Сөөк табылды. Орустардын мүрзөсүнө көмүлгөн экен. Сөөк чыгарылып, кайра экспертиза кылышып, мүрзөдөн орун беришти. Жалал-Абадтык жигит экен. Бүгүн жаназасы окулуп, жерге берилип жатат. Оперативдүү иштегендердин баары Кант шаарында. Эми баягы кичине ызычуу болуп кетти. Бирок баардыгын оперативдүү кылган үчүн баарына рахмат, деди Таштанбеков. 11 октябрда Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобу Альянс парламенттик фракциясынын биргелешкен жыйынында депутат Акбөкөн Таштанбеков Жалал-Абадтын тургуну энисинин сөөгүн моргтон таппай калгандыгын айткан. Андан кийин эле Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы бул факты боюнча кылмыш ишин козгогон. Алмаз мырза, баягы мен бир махабат деген келин кайрылып, ошонун энесинин сөөгүн табылбай калбады беле. Ошо боюнча бир эки сөз айтып кетейин дедим эле, бир ушул жерден сөз көтөрдүм эле. Баарына рахмат, Канттын мэрине рахмат. Сөөктү таап, баягы бир орустардын мүрзөлөрүнө көмүп койгон экен, алып чыгып, кайра экспертиза кылып, бардыгын жардам берип, ошо мүрзөдөн орун берип, Жалал-Абадтык жигит экен. Бүгүн болсо мына молдолорго рахмат. Бүгүн ушул жаназасын окуп, бүгүн ушул жерге берилген жатат да. Ушул оперативно иштегендердин баарына, ушул Сыгатада, ушу Кант шаарынын мэрине баарына рахмат. Экспертизага ушу эми баягы кичине ызычуу болуп кетпеди, эми анын баары өлгөндөн кийин. Бирок баардыгын оперативно ордоруна кылганына баарыңарга чоң рахмат. Ушул махабаттан да силерге чоң рахмат, эжесинен